Жерде 27 аял бар. Булардан базардын ичиндегилердин бардыгы коркот. Алло. А коомчулук болсо буларды действительно жүдө каттап сууктап отурушса, булар карапайым эл деп ойлойт да. Руслан Тагаев. Мурдагы эле артист эле билем, Моссоветке чыкпагыла, кыздарай деген ырдага сен артистсиң. Эсиңдеби ошол күндөр дегендей. Тур, өзүңө жыгып кетип. Тур. Келип мени өлтүрмөкчү болупсуңар. Мен ден соолугума кол салдыңар. Siz geçen butun sıvıyordunuz. Бутта да бар экен. Бутта көш, мына эти бар го, ошол эсилип калды. Могул турган базар азыр пустой. Орун бар экен. Содага орун бар экен. Содага орун бар. Ичкеридегилер 6 айда, 5 айда 1 миллиондук товарды араңтып көрсө, булар бир жумада турат. Базарларды биз биринчи өрт коопсуздугун карап атабыз, санитарлык нормаларды карап атабыз, тазалоо нормасында карап жатабыз. Айбек Жанышбековдун буйругу менен ирет Ош базарга келди. Тебе бизге баши берсе, укпайсыңар биз баши берейбиз. Деге турганы жок, акча төлөп туруп. Не онда акча алат? Кана, сен Манага берип келген албалар. Ода жок Айпери. 30 миң жокпу? Жок. Мен Шумкарга берип чыктым азыр үчүн. Балдар рейдке чыкканда, аларды сабап салышат. Булар уурулар. Каяда акча? Уурулар жакында кабалат бар. Көрдүңүз да, бул жерде болсо 4 көчөдө. Токтогулова 5 аналүү болгондо келип эле onun ортосу. Так, мой негизи жол экен турабы? Жол могу жерде башталат. Турабы, могу бул жерде. Жол ушул жерден башталат. Айта бериңиз. Бул жолдун ортосуна булардын турганына вообще көп жыл болуп кетти. Бул кыз өзү ушул жерде туруп, но жактагылардын бардыгын уюштурган аял да. Негизи могу жерде тротуар болуш керек турабы? Бул жерде жол болуш керек, адам өтчү. Бул жагы парковка болуш керек. Бул жерде эртең менен кыгын ушул жерден башталат. Автобустар, айрыкча автобустар өтө албайт ушул жерденчи. Себеби буларга клиенттер келет да, машиналар катарынан тозулуп туруп, токтоп туруп алышат. Аны аркы бетке өздөрүнүн машинасын коёт. Ошо менен бул жердин бардыгы пробка болот дагы. Машина жыла албай тура берет. Акимиятты да укпайт, милицияны да укпайт. Бул жерде көрдүңүзбү, опасный да. Анан монтип саат 11ге чейин сода кылышат. Анан тазалыктар келип тазалаш керек да бунучу. Тазалык келгенде булар тазалатпайт. Бул отход да Бул турабы? отходдор. Булар эч кимге эчтеке төлөбөйт. Оны карап коюңуз. Азыр дагы таза Рамис Алиевич, бул жерчи эртең күн ысыгандан кийин бул жер вообще турганга болбой турган болуп сасыйт. Но жерде өзү стоянка дешкен да. 5 миллион акча берип коёт экен дагы, мындай турган жер. Кимге берип коет? Ошо парковщиктер көрөт экен машинанын ордуна. И анан тура беришет. Мына мусор. Бул Күн сайын тазалыктын балдары чыгарат да. күн сайын чыгарат, күн сайын жуйт. А неге ошондой? Сиз канча жылдан бери уже базардасыз? Мен өзү 7 жылдан бери базардамын. Правком болуп иштегениме 4,5 жыл болду. Профсоюздун председатели болуп иштегенмин бери. Ичкериге уже базар пустой калган. Монун иштеринде мына базар, могу турган базар азыр пустой. Орун бар экен. Содага орун бар экен. Содага орун бар. Биз канча жолу мэриянын эмесине да чыгарганбыз. Биз кирсин деп биздин администраторларчы 3 ай бесплатный кылып беребиз деген. Анан ошондо да киришкен жок. Себеби булар төлөгүсү келбейт да. Ал биз ошо чогуу иштеп, буну мен өзүм баштаганда, бул негизи легендалуу 15 жылдан бери бу жерде 27 аял бар. Мен досалка деп коем да булардычы. Булар кимдер колдоп турган? Мурунку акимдер, акимияттын балдары, мурунку ушул өзүн эле ушул жерде Диларам деген Кадирова деген бар, ошо мафиянын башчысы. Дилянын күйөөсү десяткада Алтынбек Караев деп иштейт. Ал мурунку гомдун начальниги 15 жакты милициялар ошолор буларды үйрөтүп, колдоп турушкан да. Сопротивлять этиш керек. Лишь бы булар өзүн карапайым адам сездирип, элге коомго ошондой көрсөтөт да. А самом деле булардан базардын ичиндегилердин бардыгы коркот. Менин атымдан Замакин болуп отурат. Мына айтып бар. Коркпойм. Туалетный бумагасына билдирүүсүнү барайын. Базарком да коркот, администратор да коркот. Себеби булар болсо жалган арыздар менен барат дагы. Мени урду, сабады,
коймам түшүп калды, мойнумузга чапты, бутун сындырып койду деп эле врачтарга, эксперттерге жалган эксперттер чыгарып барышып, өзүнүн тергөөчүлөрү менен элдерди камата берген. Бул боюнча фактылар да бизде азыр соттоо ишинде бүт далилденди. Ошол 20 аялды дан коркуп, Ош базар өтө чоң бир мафияга айланып кеткен да. Булар ошончолук деңгээлге чыгып кеткен. А коомчулук болсо буларды действительно жүдөп калкап сууктап отурушса, булар карапайым эл деп ойлойт да. А негизи булардын, мен сизге списогун өткөндө бердим, дагы берем. Булардын жашашысы аябай жакшы. 2ден 3төн машинасы бар. Алар ошол эле мезгилде болсо базардын ичинде булардын ар биринин 3төн 4төн месталары бар. Дордойдо месталары бар. Арендага берип койгон дагы. Главный мафиялар азыр чыкпай деле калган базаргачы. Себеби тиги арендага берип коет, 1000 тачканы 13.000, 14.000, 15.000 чейин берип коет айына. Чыгарып туруп эле ошолордун арендасын алып жеп жата беришет буларчы. Асты Америкага чейин ойноп барып келет. Мындай пентхауздарда жашашат. Булардын чоң-чоң ресторандарда, тойлордо өткөрчү. Азыр ошол баягы биз булардын жүзүн ачып баштаганда өздөрүнүн видеолору чыккандан кийин аны акырын жашырып койчу болуп калды. Анан булар ошол эксперттер менен, врачтар менен ошентип канчалаган адамдарды жоопко тартып, болбосо акчага жыгып, ошол эле кыялдын администрациясын 300 миңге жого жыгышкан буларчы, тусындырып койду. Дагы бир администраторун 70 миңге жого жыккан. Ошол эле роуду дагылар дагы эчтеке кыла алган эмес, таза иштеген милициялар наркыларга кошула алган эмес. Булардын крышалары өтө чоң жакта турган да. Азыр ошол сот болуп атканы үчүн дагы бир тергөөсү турат. Ал жерде болсо өзүнүн оозу менен, мен сизге ошол токтомдорду берем. Өздөрүнүн оозу менен кандай уюштуруп атышат. Кимдин үстүнөн жалгандан көрсөтмө берип каматышкан. Акчаларды ким чогултуп алып келип акырында кимге берген. Акча касса кимде турган экен бардыгы жазылып турат. Ошол жерде өздөрүнүн оозу менен айтып атышат. Тергөөдөчү признавать этип. Бул тергөө дагы негедир жүрбөй эле 4-5 жолу жабылып калды. Азыр каерде жатат бул эл мен билбейм. Кийин ошол бир акимибиз келип койгондон кийин ал балдар рейдке чыкканда аларды сабап салышат. Көйнөктөрүн айрый, жыртат, кайра барып туруп, алардын үстүнөн арыз жазып коет дагы. Топтолуп алып чогулуп, МВДга барышат, Ген прокуратурага барышат. Мен уруттум, сабап койду мени деп, наоборот, буларга каршы эме берип коет да. Азыр мынодон кийизге чейин 2 аял крыша этип акчасын ушу жердегилерге чыккан таксисттерге арендага берип көзөмөлдөп турат. Коргоп турушат. Булар менен эч ким орусча айтканда связываться не хочет да. Кассовый аппарат боюнча салык реформасы жүрүп атпайбы, Рамиль Алиевич? Бул өтө мен элдин өкүлү катары мен обязанмын элге түшүндүргөнгөчү. Булар эч кандай ЭТТн киргизбесе, салык саясатын колдобосо, аренда төлөбөсө, бизге келаткан клиенттердин бардыгын ортодо туруп алып тыгылып сатып койса бизден арзан төлөгөндөн кийин. Но бул соодадан кийин но жер болсо 3 катар болуп турат, эртең 4 катар болупчу. Бул мунун ичи башык. Булар соода кылат да, мусорну өртөйт. Мыйзамсыз соода могу жерде да болуп атат, туурабы? Могу жерде болуп атат. Бул сөздүн ачыгы бир даже өрт коопсузга жарабайт да. Могу кафе канча жолу өртөнүп кетти, ушул жерден мусор өртөнүпчү. Өрт чыктыбы? Булдан 3 жолу өрт чыккан могу жерден. Мону караңыз. Могу жер мурун арка болуп эле ачык турчу да. Анан бул жерди мыйзамдаштырып, аларча базар кылып койду. Бирок туура бул арка экен, булардын өзүнүн клиенттери мынантип чыгат эртең менен могу илет барлар. Анан бул бетине стихийный торговля кылат. Мисалы ичкериде 4000 соода болсо, бир күндө бу жерде 40 000 соода болот. Кичинекей эле жердечи. Ичкеридегилер 6 айда, 5 айда 1 миллиондук товарды араң түгөтсө, булар бир жумада түгөтүшөт. Оны байлап атат, эч ким алып кетпесин деп. Мына жер, Рамиль Алиевич, эртең мына жерге чейин товар жаят. Бул жагына чейин жаят. Ушул жерде отурган кыздар өткөндө
бетинен алтат былтырычы мага место бер депчи. А местасы жана экөөбүз өткөн жерден 3 местасы бар. 15 миңден 45 миңге аренда коюлат. Өзү ушул жерде отуруп алышат кыздарчы. Моерге чейин чыгат. Ошолордун склады. Машина. Склад экен. Жылдырбайт. Айла жок, мынау менен мынау машинаны акчага сатып алып келип, бул жактын базарком. Ушул жерге коробка койбош үчүн, место кылбаш үчүн ушуну коюп койгон дагы. Мынауга стоянкага төлөйт деги кыз. Күнүнө буга 200, буга 200дөн. Ошондой менен төлөп турат. Лишь бу жерге эме тоскоол болуп баягы проходду жаппаш үчүнчү. Бул машиналардан бир 30 миңден сатып алып келсе керек. Кандайсыңар? Жакшысыңар? Салам алейкум. Бул Ош базарынын бригадасы, Билеңарбекчи. О жерде эрте менен бул жер мондойунан буяк моон жарымына чейин, аркы бет жарымынан буякка чейин полностью эме стилин торговля чыгат. Бул күн сайын чыгып атабы андай нерсе? Бул аз да азыр. Я. Ассаламу алейкум баарыңарга. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, Ош базарынын тегерегин абалын өзү көрүп атасыз. Бирде ирригация жок, ирригация тилге каршы таштандым менен толуп кетти. Арыктар десем, арыктар таштандым менен толуп кетти. Тротуарлардын ордуна берсе склад болуп кетти. Машиналар туура эмес жерде парковка кылган. Таштандыны эл каалаган жерге ыргытат. Анан кийин мыйзамсыз соодагерлер жолдун ортосунда сооданы кылып атат. Бирок ал белгилүү нерсе экен. Элдин баары ошону билет. Анан не деп айтайын? Көрсө Ош базары мындай экен. Расмий түрдө сооданы кылгандар бар. Анан мыйзамсыз соодагерлер бар. Мисалы бизден башка мыйзам тартибин бузган толтура кишилер бар. Sen boşaltmayın lütfen. Sen beni hiç boşaltabilirsin. Ben boşaltmayayım. Ben size karapayım adamım. Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы бар. Өз көрүп атасыз. Базарларды биз биринчи өрт коопсуздугун карап атабыз, санитарлык нормаларды карап атабыз. Анан кийин ошол тазалоо нормасында карап жатабыз азыркы учурда. Ошол Айбек Жанышбековичтин буйругу менен эме ирет Ош базарга келди. Биз мэрия тараптан, мен билем, азыр ошол видео чыккандан кийин элде эки ой болот да. Бирөө айтат, туура жетет, канча жылдан бери мына 20 жылдан бери мыйзамсыз соода, антисанитария, өрт коопсуздугу ошону чечиш керек. Мамлекет неге иштебейт? Срочно ошого чара көргүлө. Ошону бүтүрүш керек. Бир точка коюш керек. Бирок кээ бир жарандарыбыз бар, айтат, алар да оокатын кылып атат. Алар да байкуштар экен. Не кыласыз, тийишпей эле коюңуз. Ошол себептен мэрия биринчи эртең келип туруп, могу жерге бир павильон коет. Павильондо биздин мэриянын кызматкерлери отурат. Жумуш сунуштай берет. Анткени азыркы учурда мэриянын ичинде 1,5 миңден ашык вакант бар экен. Ар кандай кесиптер. Бул дворник болобу, инженер болобу, электрик болобу, Зенстройдун кызматкери болобу, асфальт сервистин кызматкери. Биз жумушту сунуштайбыз. Ал биринчи этап. Экинчи этапта биз экинчи нерсени сунуштайбыз. Көрсө базардын ичинде орун бар экен. Соодага орундар бар экен. Ошол эле жамаат барып туруп ичинен соода кылса боло берет. Эме видеону неге алдын ала чыгарып атабыз? Анткени мындай элге түшүндүрүп, элге убакыт берип, ошол мыйзамсыз сооданы токтотолу. Токтотуп, ошол акыркы товарларды сатып, анан кийин мыйзам чегине өтүп, мону карап коюңуз. Биз азыр кыдырган жер ошол 500 кишиден бирөөсү дагы тазалык менен келишими жок экен. Каалаган жерге ошол сооданы кылып туруп, саат 10го чейин деп атат. Ондан кийин каалаган жерге мусорду ыргытат. Анан туугандар, мыйзамсыз соода ар бир жөн. Дагы бир чоң маселе бар экен. Бир коопсуздук. Неге коопсуздукту айтам? Мисалы, Мореки Аларча дарыясын көрсөк, ичинде каалаган нерсе бар. Темир, таштанды, бак, анан таштандын ар кандай түрлөрү бар экен да.
баарыңарга белгилүү болгондой, Ош шаарында болгон